Ошол эмгек кодексинин долбоорунда 23 февраль, 7 апрель жана 7-8 ноябрь сыяктуу жумуш эмес майрам күндөрү майрам катары калтыруу бирок иш күндөрүнө айлантуу сунушталууда. Ушул инновациядан кандай экономикалык эффект күтүүгө болот да? Ушул өзү түшүндүрүп айтып коюңузчу. Бул жерден кызыл күн праздничный күндө эсептелинет, бирок иш күнү болуп эсептелинет. Анткени өзүңүздөр билгендей, баягы кышында Астананын майрамдарында биз и так эле акыркы жылдары бир жылда чогулган праздничный күндөрдү эсептеп туруп анан жылдырып жүрбөйбүзбү? Баягы январский анан майский каникул кылып деп. Бул жерден жана үй бүлөлөр менен чогуу алып баруу боюнча заранее уже отпуск планировать ошондой максатында эсептелип чыккан да. Эч кандай экономикалык эффект күтүүгө жок да? Экономика эффективдүүлүгү жанагы суббота күндөрдү алып салуу эсептелинет, ошол экономикага влиять этет экен. Суббота, воскресеньега келгенде биз ошону понедельникке которчук, ошонусун алып коюп атабыз. Анан төмөнкү тактоолорду билгим келет да. Азыр мисалы үчүн сот тарабынан белгиленген балдарга алимент алуучунун алган акча каражаттары боюнча эсепке алынат. Анан бул сумма жөлөкпөл алууга арызда көрсөтүлөт. Бирок алимент төлөөчү өз ыктыяр менен төлөсө, бул процедура колдонулат. Эгер аларды сот аткаруучулар аркылуу өңдүрүп алуу керек болгондо, бул жерде үй бүлөнүн кирешесин эсептөөдө мындай алимент эске алыныбы? Тактоо иретинде кайсы жөлөк пулду айтып атасыз? Жанагы аз камсыздуулук болгон жөлөк пулду айтып атасызбы? Алимент боюнча. Алимент боюнча бул жана соттун чечими менен зарплатасынан автоматически кармалат да, эгерде ону официально работает. Жок, эгер ыктыяр менен төлөсө, бул процедура колдонулат. А эгер өзү заставлять этип сот аткарылуучу, бул жерде кандай эсептелинет да? Кирешесин эсептөөдө кандай болот? Биз эмгек кодексинде иштеген адамдардын эч кандай кирешесин эсептебейбиз. Эмгек мыйзамында андай норма жок. Андай только сот карап береби? Ооба. Анан баланы багуу боюнча жөлөк пулга келсек, учурда ал канча турат азыр? Бизде бүгүн бала багуу деген 1,5 жашка чейин же 3 жашка чейин мурункудай жөлөк пул жок. Бизде азыркы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам негизинде төрөлгөндөн баштап 16 жашка чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары болсо 16 жашка чейин ошолорго эле жөлөк пул чектөөгө укугу бар. Бул жерде кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы, жокпу? Именно ошол долбоор, мыйзам долбоор. Мыйзам долбоорун эч кандай тиешеси жок. Бул мамлекеттик жөлөк пулдар менен бул мыйзам эки башка болуп эсептелинет. Мындай суроо пайда болот да, жарандык келишим боюнча иштеген жарандар бала багуу боюнча жөлөк пул ала алабы? Бизде жөлөк пулду чектегенде биз ошол жерден доходун эсептелинет, кирешесин, үй бүлөнүн кирешесиндеги акчасын баарын чогултуп туруп, анан ар бир жан башына бөлүнүп, эгерде 1000 сомдон аз болсо, ар бир кишиге, ошол үй бүлөлөргө 1200дөн балдарына эле чектелет жөлөк пул. Рахмат. Анан жаңы эмгек кодексинде убактылуу эмгекке жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды каттоодо өзгөртүүлөр киргизилдиби ушул мыйзам долбоорунда? Кош бойлуулук боюнча жөлөк пул бул кодексте эч кандай өзгөртүүгө душар болгон жок. Өзүңүздөр билгендей 126 күн дородовой, послеродовой болуп эмгекке жарамсыздык листогунун негизинде работодатель төлөйт. Ал биринчи 10 күнү өзүнүн средний зарплатасынын эсебинен төлөнөт дагы, 13 күндөн кийин уже 5000 сом өлчөмүнөн эсептелип чыгат. Ал эми ошол эле убакта жанагы бийик тоолуу жашаган жерлерде 140 күнгө чейин эмгекке жарамсыздык листоктору берилген негизинде ал жерде средний зарплатасы полностью алат. Полностью ушул пособие по беременности родам бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Рахмат. Анан мындай суроо бар да, бүгүн мага эртең менен бир лицейдин директору чалды да, чалып мындай суроо пайда болду. Аларда привлеченный адистер бар. Жакында каникулга кетет,
Бирок алар дагы башка жерде иштеп атат. Ушул отпускны төлөбөйбү ушул жактан? Анан төлөбөсө кайсы мыйзамдын карата төлөбөй албайбыз деп түшүндүрүп айтып коюңузчу. Ушуну Эмгек мыйзамында бул совмещенная работа деген бар. Особенно бул жанагы билим берүү жаатында отпусктары биринчи официалдуу иштеген жеринен алат. Өзүңүздөр билгендей бүгүн мектепте иштегендер бар, врачтар бар, бюджетте иштешет, жарым күн жана частныйлар иштегенде ошо биринчи трудовой книжкасы кайсы жерде болсо ошол жерден алышат. анан эгер привлеченный болсо жөн эле барып Причем бул жерде өзүнүн жанагы трудовой договордо өзүндө жазылган да эмне деген гарантияларды берет работодатель. Отпускасын төлөйт, больничныйсын төлөйт, премия төлөйт. А эгерде төлөнбөйт деп жазылса, анда ошойдон эле калып калат. рахмат сизге, ийгилик. Анан ошол мыйзам долбоорун колдойм да.